Кандайсыздар барыңыздар? Мен бүгүн ушундай сонун тамактын салаттын ордун баскан тиске басар дайындадым. Сиздер менен бөлүшөм. Аябай сонун болуп чыкты. Сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Алгач эле картошкаларыбызды тазалап, арчып алып, ушундай кылып кесип алдым. Баардыгын ушинтип кесип алып, даярдап кызып турган майыбызга кызарта кууруп алабыз. Картошка пюрелерибиз дагы 5 мүнөттө даяр болот. Бат-баттан бышырып алдым баардыгын. Эч кандай сууга чайып, анын крахмалын кетирип, аны кургаткан жокмун. Өзү сразу кесип эле кызартып бышырып алдым. Аябай сонун болуп чыкты. Анан ушундай тойбос колбасаны ушундай теркабыз менен өткөзүп алдым. Аны дагы майыбызды азайтып алып, аны дагы кууруп алдым. Аябай сонун болуп чыгат экен. Ушинтип кууруп алып, каалооңуздарга карап ушундай бадыраң, помидор, зелень кошуп койдум. Каалооңуздарга карап пияз да койсоңуздар болот. Мен кошкон жокмун. Пюрелерибизди коюп алабыз. Андан соң колбасабызды коюп, кичине туздан салып, аралаштырып, помидор, бадыраң, зеленибизди коюп, кетчуп, майонез менен ушинтип аралаштырып даярдап алдым. Аябай сонун болду. Сөзсүз сиздер дагы жасап, дамын татып көрүңүздөр. Аш болсун бизге. Каналыма катталып, кыргызча контентти колдоп кетиңиздер. Свете дагы өзү дагы сонун болду.